Ниса долбоорунун башчысы Эргулан Көкүлов бозочу Ильяз аттуу ишкер менен соттошууга даяр. Бул тууралуу ал өз кайрылуусунда айткан. Анын айтымында айрым журналисттер бир тараптуу маалымат тараткан. Урматтуу журналисттер, маалыматты так, туура жеткиришиңиздерди суранам. Ильяз Байкеден интервью алгандан кийин менден да бир ооз сен эмне дейсиң десеңер жооп бермекмин. Ал бозону силер жана жакындарыңар ичет. Ильяз Байке, сиз мени сотко берем деп жатыптырсыз. Сотко бериңиз, мен сизге жеңилип бергенге аракет кылам, деди Көкүлов. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Негизи саясатчы жакшы адам боло албайт. Саясатчы өзүнүн саясий турмушунда тилекке каршы жаман иштерди кылганга мажбур болот. Саясаттын табияты ушундай. Кептин баары жакшы саясатчы менен жаман саясатчынын айырмасы. Жакшы саясатчы ошол аргасыз кылган жаман иштери мамлекеттин жана элдин бейпил келечегине арналат. Калганынын баары теория жана философия. Царство небесное аттуу тарыхый кинолентада мусулмандар менен христиандардын Иерусалим үчүн болгон кармашы чагылдырылган ал учурдагы балдуюн Иерусалимский королдун жана мусулмандардын башчысы Салахиддиндин дагы образдары чындыкка өтө жакын чагылдырылган. Ошол кинолентада өзгөчө мамлекеттик иштерге байланыштуу маанилүү сөздөр бар. Кичине жамандыкты кыла бел, чоң жамандыкты келтирбеш үчүн деген. Албетте жамандык деген сөздү түз мааниде түшүнбөш керек. Таптакыр арамза жана эшек адам болуу эмес. Болгону кээде мамлекеттик ишмер мамлекетке коркунуч жараткан чоң жамандыкты алдын алыш үчүн популярдуу эмес кадамдарга бара билиши керек деген мааниде болсо керек, дейт Медер Алиев өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев акыркы кезде бомбалар жарылды. Акула крокодилдерди кармаш оюнчук эмес. Достор, укмуш жаңылыктар. Бомбалар жарыла баштады, кино кызыды. Түрмөгө жылан жатпасын деген макал бекер эмес. Акыркы маалда өтө чоң резонанс болгон иштер козголуп тергелип баштады. Достор, Курманкул Токторалиевичти жакшы тааныймын. Ушул кишини колдоп турал. Азыр биз колдоп турсак, эгерде эл колдосо, анда көптөгөн кыргыз эл мамлекетин жерин кордогон чиновник, экс-чиновниктер камалчудай болуп калды. Бүгүн эки чоң бомба жарылды. Чоң акула крокодилдерди кармаш оюнчук эмес. Жай мезгилинде саясаттан алыс отпусканы жакшы өткөрүш керек. Жайлоого, тоого, токойго, көлгө көп баралык. Бүгүн альбомду карап отуруп илгеркилерди эстеп ушул сүрөт көзгө илинди. Мен 5 жашта 1982 жыл Бөкөнбаев. Экинчи сүрөт Жапыке атам. Слаще сына это внук. Жапыке. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Шамурза Бөрүкулов Текебаев акыркы басып өткөн 30 жылда жалаң эле жаман нерселер болгон жок дейт. Стратегиялык чоң мааниге ээ болгон жакшы иштер деле болду. Өткөн тарыхты боктойбуз деп, келечекти жоктойбуз деген өзүнүн кыялында акылдуу деп ойлогон сөзүн ляп дегизиптир. Туура, Текебаевдин акылдуу, күчтүү, билимдүү саясатчы экенине эч ким шек санабайт. Бирок ошол акылын жакшылыкка, өлкөнүн өнүгүшүнө, кыргыз элинин жыргал жашоосуна арнабагандан кийин кимге кереги бар андай акылдуунун? Өткөн тарыхты боктогондор Акаев, Атамбаев, Отунбаева, Текебаев, Бекназаров, Сариев, Мадумаровтар эмеспи? 30 жылдан бери сууга салса чөкпөгөн, отко салса күйбөгөн өлпөс Кащей болушуп, ушулар эл башкарышып келишпедиби? Акаев өзүнүн башкаруусун бисмилла деп баштаганда эле туура эмес баштап, өлкөнү аялына башкартып коюп боктогон. Ал убакта эл митингдерге чыгышып, жакпай калган өлкө башчысын өзөртө чабышты билген эмес. Союздун тартибине сугарылган момун эл бир топ жылдарга чейин айдаган жакка баса берген сойсоз сатса да, кың деп үн чыгарбаган колхоздун койлорунан айырмабыз деле болгон эмес. Андай болбогондо Акаев 15 жыл эмес, 1 жылда иштей алмак эмес. 15 жылда өлкөнү боктоштуруп, коррупционерлерди гүлдөтүп, Кыргызстанды уурлардын мекенине айлантып коюп, кыңшылаган бойдон сыртка качып чыгып кетти. Акаевден калган өлкөнүн үстүнө көмгөн кылышып, 2010 жылы келген Атамбаев баш болгон куу тумшуктар талкалашты. Ортодо Бакиевдин 5 жыл болбогондо Кыргызстан убактылуу өкмөттүн тойгонун билбеген топосторуна туруштук бере алмак эмес. Жок болуп кетмекпиз. Бакиев экономиканы көтөрүп, өлкөнү бутуна тургузуп, жашообузду жакшы нукка буруп койгон эле. Текебаев айтып жаткан бардык стратегиялык мааниге ээ болгон иштер Бакиевдин идеясы, баштап койгон жана бүтүргөн иштери болгон. Бакиев баштап бүтпөй калган иштерди Атамбаев менен Сапар акмагын чыгарып, кыргыз элин Кытайга баш ийдирип кое турган коркунучка калтырып бүтүрүштү. Мойнубузга очогон чоң карыздарды элишип, ушинтип иш кылганча кылбай койшусу, аларды мынчалык деңгээлде жаман көрбөйт элек. Ал эми убактылуу өкмөттү башкарган акыркы 10 жылда
өлкөнү тарыхый жетер жерине жеткидей бурмаланып, жалгандар менен толукталып, Текебаев айткандай боктошуп бүткөн, келечекти жоктойбуз деп кайсыл бети менен айтып жатат. Түшүнбөдүм, өткөн тарыхты эле эмес, келечекти да боктошуп салышканын сезишпейби? Андан көрө өткөн тарыхты козгой турган болсоңор, биздин кылмыштарыбыз ачылып калат деп эле ачык эле айтышпайбы? Отунбаева азыркы бийликти ачык эле коркутпадыбы? Кара ящикти ачам дебегиле деп. Кылмыштары ачык болуп, бүткүл элдин каргышын алып жатышкан сезбеген, кайдан чыккан балекеттер эле булар. Эл чындыкты билсин. Чегара жабылып, тажиктер мөмө жемиштерин сата албай, анда эле 3 сомго түшүп кеткен. Жол жабык, анда электин баасы 3 сом. Менден сураңыз, кыргыз жолун жаап таштаган. Бардык нерсе жатат. Пияз 30 дирам, 3 сомго 10 килограмм пияз аласыз. Өткөн жылы Кулпунайдын баасы 10-12 сом эле. Азыркы тапта 5 сом Кулпунайдын баасы. Тажиктер жүдөп баштады, бир жагынан аэропортунда митинги. Мал мүлкүн сатып, билет алып, Россияга уча албай турушат. Россияга булар түз уча алышпайт, Кыргызстан аркылуу катташат эле. Булак Кыргыз кабар. Камчыбек Ташиев чегарачыларды куттуктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы 28 майда чегарачыларды кесиптик майрамы Кыргыз Республикасын чегарачылар күнү менен куттуктады. Төмөндө УКМКнын башчысынын куттуктоо тексти. Сиздерди кесиптик майрамыңыздар чегара күнү менен куттуктаймын. Мамлекеттик чегараны кайтаруу бул өтө жооптуу жана биздин мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуунун жана терроризмге, бандиттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө, аткезчиликке жана мыйзамсыз миграция каршы күрөшүү боюнча чараларды көрүү, укук коргоо органдарынын ишин координациялоону талап кылат. Ал эми биздин мекендештерибиздин коопсуздугу сиздердин милдетиңиздерди так аткарууга болгон абийирдүүлүгүңүздөргө көз каранды. Акыркы окуялардагы чегарачылардын аскер кызматкерлери жана чегара кызматына атайын бөлүгүнүн жоопкерлери өлкөнүн түштүгүндөгү чегара аймагындагы чыр-чатак учурундагы сыноодон сапаттуу өтүшү сиздердин эрдигиңиздин бири катарын айтсак болот. Сиздердин иш-аракетиңиздердин аркасында биздин өлкөнүн эли өз үйлөрүндө тынч уктай алышат. Биз сиздер менен сыймыктанабыз жана Кыргыз Республикасы үчүн жанын берген адамдардын элесине башыбызды ийип таазим кылабыз. Сиздерге бекем ден соолук, ийгилик жана кызматта жетишкендиктерди каалайм. Булак Назар Ньюс. Ар бир кылган ишиме жооп беремин. Балбак Төлөбаев Азиз Суракматовдун камалуусу боюнча үн катты. Бишкек шаарынын мурдагы мэри жана Суракматовдун учурунда мэриянын аппарат жетекчиси болгон Балбак Төлөбаев Азиз Суракматовдун камалуусу боюнча өз оюн билдирди. Азиз Суракматовго байланыштуу көп суроолор берилип жатканын айтып, акыркы окуялардан кийин оор абалда калганын айткан. Чогуу иштедик, көп иштер жасалды шаарда. Соттордун, коопсуздук күчтөрүнүн адилеттүү териштирүүсүнө ишенгим келет. Коом өзгөрдү, жакшы нерселер болуп жатат. Табуулар, адаттар жыгылууда. Өткөндө айттым, өлкө үчүн, балдарыбыз үчүн адилеттүү коом курулууда. Баарыбыз мыйзам алдында бирдейбиз. Мыйзамсыз иш кылсак жооп тартабыз. Эр жигиттин башы канжыгада. 5 манжа тең эмес. Мени качан камалат экен я дегендер да бар. Түшүнсөк болот. Мени сүйүп аткандар да жок эмес. Таза түз иштегенге дайыма аракет кылдым. Ар бир кылган ишиме жооп беремин. Кудайга шүгүр, жаман ишке барган жокмун. Эми убакыт көргөзөт. Актануу эмес, жараткан алдында, достук алдында, авир алдында парызым. Эч бир убакта башыңарды жерди каратпайм. Кудай баарыбызга сабырдуулук берсин деген Төлөбаев. Булак репортер Кейжи. Темир Сариевдин Тажикстанга кеткен контрабандага кандай тиешеси бар? Трайбалисттердин калмагы Темир Сариев контрабандага жол ачып, өкмөт башында турганда Бажы союзуна кирбесек, асыны өлөм деп кирген. 2020-жылы бир топ саясий комбинацияларды жасады. Текебаевдин ата мекенине кирип, Жээнбековду жыгайын деди эле, ал көчкө тээп кубалап чыкты. Адахан Мадумаровго кирип, Текебаевди жыгайын деди эле, ал да көчкө тээп кубалап чыкты. Темир Сариев Атамбаевди колдоп, 2020-жылы 9 октябрда бийликке умтулду эле, жетпей калды. Сариевдин айтымында ал эл өкмөт башчысы кезинде балыкчы корунду жолунда Атамбаевдин 7 миллиард долларын тазалап коет. Себеби Атамбаев сени бекер жерден премьер кылдымбы дептир. Кийин ушул жерден чыр чыгат. Атамбаевга таянган Сариев министр Малабаев менен кыргыз ишкерлерин жолотпой тендерди эч нерсеси жок кытайлыктарга алып берип коет. Ушул тендер анын өкмөт башчылык карьерасын аяктоосуна алып келген. Оштуктарды сасык деп чүйдөн кубалаган трайбалист саясий сойкуга айланган Темир Сариев чүйлүкпү? Атамбаев Темир Сариевке тиш кайрап турганда анын маалыматчылары жазган эле. Темир Сариев оштуктарды сасык деп атчандары менен чүйдөн кубалаган деп. Темир Сариев Атамбаевга президенттик жана парламенттик шайлоолордо каршы чыгып жүргөн. Албетте өзөңгү кубушту кытайларга берүүдө мээнет кылып Кытайдын 4-бөлүмү жана президент Акаев тарабынан сый көрүп, Бишкек мэриясынын айланасындагы Киев көчөсүнөн Чүй көчөсүнө чейин имараттардын баарын менчиктештирип алып, миллионерлерге айланган. Ошондуктан Бирмет Акаева спикер болуп Кыргызстанды тейлесин дегенде, ак эткенден так этчү, байлык ашып
башташып анча мынча партияга кошелек болуп бергенден кайра тартпайт. Темир Сариев солтонун жоо чалыш уругунанмын деп жүрөт. Калмактар менен басташып турганда кыргыздар колго түшкөн калмактын балдарын бир жерге топтошкон сарбагыштар жети кул калмакпы деген уруктарга, топтосо саяктар итим боку котон деген уруктарга солтолор жоо чалыштын арасынан топтошкон. Темир Сариевдин чоң аталары Жумгалда колхоздоштуруу болуп жатканда ал жерге батпай чүйгө көчүп келишип жоо чалыш уругун байырлап калышкан. Демек Темир Сариевдин түбү чүйлүк эмес болсо да ал трайбалисттик көз карашын абдан өрчүтүп чүйдө солтолор гана жашашы керек деген накта трайбалист. Темир Сариев Атамбаев камалар менен Садыр Жапаровдун артынан түшкөн. Угушуусуча саламаттыкты сактоо министрин сураган, азыр уу коргошу менен ата калыска кеткен Алымкадыр Бешиналиев Темир Сариевдин койгон фигурасы болсо анда туп-туура эле. Ал Темир Сариевге таянып уу коргошуну менен президенттин кадыр баркын кетире баштады. Темир Сариев акыркы күндөрү камактын жанын койбой, ошол жактын тергөөсүнөн чыкпай калды. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев кум төргенине байланыштуу териштирүү иштерин алкагында күбө катары сурак берип жүрөт. Бул маалыматты өзү айрым маалымат булактарына тастыктап, бирок чоо жайын толуктап айткан жок. Бир күн мурунда суракка чакырылган жергиликтүү маалымат каражаттарына аскер прокуратурасындагы жеке булактар маалымдаган. Эманы кумтөрдөн тышкары өкмөт кезинде министр Малабаев менен Кытайга иш сапары менен барып кыргыздын ишканасын басып, балыкчы корумдун жолун кытайлыктардан көп акча алып тендерди берип койгон үчүн сураса болот. Аны өкмөт башчысы кезинде Бажы союзуна кирип, Эмомали Рахмонду сүйүнтүп Тажикстандагы контрабандага жол ачканы үчүн сураса болот. Темир Сариевге Кыргызстандын келечеги эмес, бийлик керек экенин көпчүлүк түшүнүп калды. 2020-жылдагы эле анын саясий кадамдары анын ким экенин бетин ачты. Шайлоо баштале элек жатып, Темир Сариев биринчилерден чамынып өз партиясы Акшумкарды садага чаап, Ата Мекен партиясы менен жарышка чыгаарын эл алдына жарыя кылган. Көтпөй бул партия менен келише албай, Бүтүн Кыргызстан партиясына оогондугу тууралуу маалыматтар жарыяланды. Бүтүн Кыргызстан партиясы да аны ары онатып, бери онатып, кереги жок экен деп сыртка чыгарып коюшкан. Ошентип жүрүп, шайлоонун тизмеси түзүлүп, Темир мырза эч жака кошулбай калган. Тагыраак айтканда, элдин баары коронавирустун азабын тартып, парламенттик шайлоону ойлой элек кезде Темир Сариев Акшумкарын чычканга айлантып, Өмүрбек Текебаев баштаган Жаңы Дем партиясына кирет. Сариевдин негизги ою лидерлик болгондуктан ал өтө сыпайы кошуматчылыгы менен ак сүйүүсүн Өмүрбек Чиркешевичке билдире баштайт. 2007-жылда арналган Сариевдин махабатына Текебаев ишенбейт да биринчи орунга Жанар Акаевди алып келет. Ичинде кайнап турган жалындуу сүйүүсү чокко айланып, андан соң жокко айланып кеткен Сариев салпалактап партия издеп жүрүп, каркыраны саттың деп кардын тешип жүргөн Мадумаровдун Бүтүн Кыргызстан партиясын тандап, эми жүрөгүн Мадумаровго арнай баштайт. Аялханбы же адаханбы жүрөгү жылып барат деле. Таластын алдамчыларынын бири ал кездеги Мадумаровдун ишенген адамы Өмүрбек Суваналиев коррупционерлер менен бир болбойм дегендей кылып койсо керек. Мадумаровдун манты сүйгөн ооздору Вашингтонду карап Сариевдин ак сүйүүсүнө жооп бербей коет. Эки Өмүрбектин жолу болбогон темеки тентип кетпей, башаламандыктан пайдаланып ак сүйүүсүн Атамбаевга арнап жиберген. Кыпчып кетели. 2006-жылы көп саясатчыларды чогултуп Акшумкар партиясы түзүлөт. Кийин алардын баарын кидат этип Темир Сариев калат. 2007-жылдагы парламенттик шайлоодо Кубат Байболов экөө Акшумкар менен Ата Мекенге кошулуп, парламентке өтпөй калат. Андан соң Кубат Байболовду да кидат этип кеткени 2010-жылы чамынып жаткан. Убактылуу өкмөттүн финансы жана экономика министри Темир Сариев парламентке өтпөй калат. Чыр чыккан жерден кыя өтпөгөн Темир Сариев 2020-жылы 9-октябрда шалпаңдап Атамбаевдин аркасынан ээрчип калыптыр. Атамбаев президент кезинде кайрадан экономика министри болуп жүргөн. Сариев 2015-жылы премьер-министр катары өкмөттө жетектеп калат. 2015-жылдын аягында Кытайга иш сапары менен барып, дайынсыз бир фирманы таап келип, тендер жарыялаган балыкчы корумдун жолун берет. Ушунун негизинде Атамбаев аны өкмөт башчысынан кубалап түшүп, артынан узакка карап пиар сүйгөгөн. Эми да Сариев Темирдин деми сууган жок. Өкүл баласы үчүн өпөңдөй баштады. Акшумкар партиясын чычкандай жүргөлөткөн Сариев Темир таң зарында эле Ата Мекен партиясы менен ымалашып, коронавируска чалдыгып турган кыргыз элине карашпай шайлоону баштап жиберишкен. Бул бирикмеге Адахан Мадумаров да башын созуп, кошулгусу келип, бирок шайлоочуларын Ата Мекен менен бирикпейбиз деген дамаамат пикирлерин эске алып, жаа бою качкан. Жанар Акаевга ык берген Текебаев эски досу Сариевди алдыга сүрөбөй үлдүрөткөн бойдон таштап салган. Ата Мекенден безиленип качкан Сариев Темир Мадумаровго баш калкалайды эле, ал дагы көп өтпөй көчкө тепти. Тепкендерди абдан катуу тээп, өзү да Сариев Темирдин тилеги менен аз жерден оюндан оң косунан сайылып чыгып кала жаздады. 2021-жылы боло турган парламенттик шайлоодо Сариев Темир өкүл баласына баш калкалап, өкүл баласын өсүп бара жаткан Кыргызстан партиясына дем кошуп жаткан учур экен. Деги ал Шакин партиясы аксабаса экен. Деги мамлекетти бүлгүнгө салган Темир Сариевдин баасы канча? Булак Назар Ньюс.